Сан-Франциско шаарына келдик. Assalamu alaikum дайкандар. Сиздин катталуучулар. Биз азыр делегация менен Америкада жүрөбүз. Американын Кулпунай, ушул ягода тармагын изилдеп. Анан биз кызыккан, бизде популярный болгон Маравилла деген сорт бар. Дрискал деген компаниянын сорту экен. Ошол Маравилла Америкада кандай өсөт деп ошол жака келдик. Терилбей калган пойлаларында манна. Бул жака обычно эмени коюшат экен, жана контейнерлерди, жок контейнерлерди, коробкалуу жагында болот да. Анан терген болсо Homemade. картинкалар теришет экен. This is going back and forth. Катуу болот экен, бирок даам сон болот экен даам. Пойлалары тап-таза. Жолдун жээги. Машина өтүп атат, бияка голубь өсүп өткөн. Америкадагы эң алдыңкы лаборатория экен. Бул жанакы бир кичинекей материалды бияка карасаңар, кичинекей болуп отурбузбу? Калач биякта фуралар алып келип жүрүп экен. Бияктан бияка халанчы кирет. Кадралар. Контроль деген ушундай болуш керек экен. Мондай коробкаларга покупкалар экен, Дрискал. Дрискалдын приемный пунктуна келдик. Башкача контейнер экен, э? Каралач. 170 граммдан ар кимиси. Текшерип, мондай коробкага сонун коюшат экен. Стэнфорд университет. Сан-Францискода жүрөбүз. Зухрежен кудалары. Нурсел деген. Мына Кыргызстанда боз үйдө отурбай Калифорнияга келип боз үйдө отурабыз. Мына кыргыздар ушундай сон боз үйдө алып келип бул жака тигип. Ана. Оордак. Ана. Assalamu alaikum дайкандар. Биздин катталуучулар. Биз азыр делегация менен Америкада жүрөбүз. Американын Кулпунай, ушул ягода тармагын изилдеп. Анан биз кызыккан, бизде популярный болгон Маравилла деген сорт бар. Бул Дрискал деген компаниянын сорту экен. Ошол Маравилла Америкада кандай өсөт деп ошол жака келдик. Мөмөсү укмуш экен. Мына. Көрсөңөр. Бул могу мисалы терилбей калган поле экен, уже бүттү дейт. Ана, карабачы. Малиналар ошол бойдон эле алып кеткен да. Бизде бул жанагы разгар сезондо ушундай болот го дейм. Карабачы буларды. Мына терилбей уже агып атат. Эмне себептен тербейт десе, булар жумушчу кымбат болуп калган да. Жумушчу азыр ушул күндө саатына $20 иштейт экен. Ошондо 17.000 сомго иштейт экен күнүнө. 17.000-15.000 сомго иштейт экен. Ошого бул терген актабай калат. Карабачы, мушту менен малиналар. Муну дагы көп өстүрбөйт экен, бир 2 жыл өстүрүп эле алып салат экен. Анан кийин тамырынан кайра тамыры тигет экен булар. Ошол Дрискал компаниясы буларга дыйкандарга берет экен көчөтүн. Алар дыйкандар сатып алат экен көчөтүн. Анан түшүмүн кайра ошол Дрискал деген компанияга өткөрүшөт экен. Карабачы. Түшүп атат, карачы. Биз деп менен муну шыпырып. Бул терилип аткан полясы бул экен. Карабачы. Бульдог. Алып атат. Бульдог. Сам-салайт мене. Муну кечөөн терип кеттик. Ушул полясын терип атабыз дейт азыр. Муну анан декабрда могу жеринен кезеткен. Могу түшүм берген жеринен кезеткен. Анан бул жагы апрелден баштап дейт, апрель, майдан баштап уже жылжа түшүм берет. Бул жагы да жакшы түшүм берет. Ушинтип 2 жылда иштетет экен. Сонун экен. Биздин Маравилла бизде дагы бар, бирок мынчалык урожай бербейт го дейм. Бирок ошол биздеги Маравилла деле окшош экен ушуга. Америкадан баргандар, жок силердики Маравилла эмес, бул неме да жабык сорт да, буну бербейт. Эч кимге бербейт. Мисалы жанагы бул жакта ошол
Driscoll деген компания өзү чыгарган сорт экен да, бул башка эч кимге бербейт экен. Ошону мени шешкен фермерлерге гана берет экен. Driscoll'дун приемный пунктуна келдик. Мондай коробкаларга упаковкалар экен Driscoll. Product traceability. No, it's produce traceability initiative. It's something that it's a program that a lot of Жанагы ферманын ежевика полясына келдик. Тим эле укуш. Бул көчөттү карасаңар. Ежевика. Сорту ошо Driscoll'дун өзүнүн сорттору экен. Морт болот экен, башкача экен. Муну жазында тиккендик. Апрелде тиккенбиз деп, кассеттен көчөт менен тигиптер. Неме 3 тигиптер. Күзгө ушундай болуп түшүн берип атты азыркы учурда. Муну январда кыркып салабыз дейт. Кайра өзү ошол түшүн берип берет дейт. 6 жыл түшүн берет экен. Карабыз, жерде төгүлүп калган. Буларда наука. Өтө даамдуу экен. Бизде ежевикалар кислый болот го, бул кислый эмес экен. Даам укмуш. Анан бизде көп ооруйт, булардыкы көп оорубайт экен. Анан кийин булардын түшүн берген убактысы дагы кандай деди, бир майдан баштап ноябрга чейин түшүн берет деди, ушундай деди, узак убакытка түшүн берет экен, бере берет экен. Анан бизде ежевиканын проблемасы августта бир 15 күн масса болуп эле төгөнүп калат десем, силердики туура эмес сорт деп атат. Ал переработкага, тоңдурганга кете турган сорт дейт. Мондай свежий базарга сатыш үчүн бул ушул сорттор колдонулат дейт да. Буларды кыт менен сом түшүн берет экен. Зымдар менен байлап коюптур. Урожай гүлдөп атат, бул жагы түшүн берип атат. 1 метрге бир көчөт. Каралачы. Пленка менен жаап койгон. Сонун экен. Катуу экен. Транспортировкага, супермаркеттерге ушул эле болот го дейм. Мунун көчөттөрүн гана бербейт экен да болгон. Америкадагы эң алдыңкы лаборатория экен. Because those samples are too tiny, you cannot handle them. We have to work with those tiny. Өсүмдүктөрдү ошол эле текшерет экен, көчөттөрдү. Өтө күчтүү лаборатория экен. Мына могу аппараттар вируска текшерет экен. Бул жакта Инглтера лабораториясында. Бул жана эменин We show you the grape in the room, and this is the strawberry. жана биз жүзүмдүкүн көрсөткөнбүз, бул болсо кулпунайдыкы дейт. So this is the rooting, and this is the plant here. Буякта ошол жанакы бир кичинекей материалды буякка карасаңар, кичинекей болуп болду. Төлөгөн буяктан тапты. Бул мына кулпунайдын кичинекей бир генетический материал буяктан салган. Анан мондой болуп туруп кулпунай how many months same? Plus minus the same, yeah. Дүйнөдөгү эң чоң экспортный компания Driscoll компаниясына келдик. Булардын кантип дыйкандар менен иштешет, кандай кылып экспорт кылат, жана поляларын барып көрүп келгенбиз. Азыр ушу приемный кылган жерине келип, калайнттерин көрүп, баарысын кыдырып көрүп жүрөбүз. Мына клубника малиналары. Азыр клубника сезон бүтүп калыптыр, бар экен бирок. Мына малиналарды каралачы. 170 граммдан ар кимиси. Текшерип, мондай коробкага сонун көрсөтүп экен. Сон жаңылыктар болуп атат. Биздеги Орто Сайда, Асанбайда ярмарка болчу ушундай. Так эле ошондой ярмарка экен мына. Помидорлордун астатагы дыня, ашкабак. Бардыбыз кыдырып жүрөбүз. Клубника, Альбион. Дек мо канча грамм экен? Is it 1 pound or? Around a pound, yeah.
Hey, hi. 450 gram. Yarım kilogram bile çıkıyor. Can I try a sample? They're no wash. Is that okay? Yeah, that's fine. Sahibi. Karalaçma slivaları. Almaday var yine almaday. Kurma, nar. Üzüm. Mandarin. Бұл жаққа пробаға қойып қойып тұр. Стэнфорд университеті. Сан-Францискода жүрөбүз. Зухреженин кудалары. Нурсел деген кафесі бар екен. Мына Кыргызстанда боз үйдө отурбай Калифорнияга келип боз үйдө отурабыз. Мына кыргыздар ушундай сонун боз үйдү алып келип бул жака тигип ана оордак. Ана, мына.